Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарды курман майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Акыркы учурларда жалпы соц тармактарда 13 жашар зордук зомбулукка кабыл болгон биздин мекендешибиз, карындашыбыз тууралуу көп резонанс пайда болуп жатат. Сөзсүз түрдө кылмышкерлер толук жазасын алып, жоопкерчиликке тартылышын биз бийликти тараптан, органдардан талап кылабыз. Жана ошондой эле азыркы учурда ошол карындаштын үй бүлөсү өтө начар абалда. Өзүңүздөр билесиздер, атасы мигрант болуп Россияда иштеткен, жакында келиптир. Апасы болсо бир аз сыркы болуп ооруйт экен. Сөзсүз түрдө психологический, моралдык жактан дары дармек болобу, керек болсо азык түлүккө жетишсиздик болуп жатыптыр. Баарыңыздарды чакырамын, баарыбыз биригип ушул ыйык күндө же болбосо башка күндөрү болобу өз салымыбызды кошуп жардам берели. Жана ошондой эле мындай нерселерге кайдыгер карабастан, эмкиде мындай нерселер болбосун Кудайдан тиленебиз. Бирок ушундай нерселер болуп атканда сөзсүз түрдө биз дагы чогуу биригип мындай нерсеге жол бербешибиз керек. Канчалык көбүрөөк эскертип, канчалык резонанс болуп, канчалык бийлик тараптан чечкиндүү кадамдар болсо, эч убакта мындай нерселер кайталанбайт деген толук ишенич бар. Себеп дегенде мындай нерселер айтылбаса, мындай нерселер эскерилбесе, ошондой зордук зомбулукка жол берген педофилдер өз ишин кылып жүрө берет. Мындай нерсеге жол бербейли. Кыргыз эли, биз улуу элбиз, мындай нерсе болгон эмес. Ушул жалпы бир 7 миллион кыргыздын ичинен бир болбогон бир начар ушундай адамдар, ушундай педофилдер үчүн баардык кыргыз эли жаман ойго, жаман кайгыга батып атат. Ушундай паразиттерди биз жоготушубуз керек. Это нужно поддерживать.